жалпыңыздарга салам жолдойбуз. Бүгүн биз Назира Жетегенованын туулган күнүндөбүз. Бирок мен бул жактан кимди көрүп атам дебейсиздерби? Театр жана кино актрисасы Айнура эжекебизди көрүп атабыз. Азыр баралы. Саламатсызбы, Айнура? Саламатчылык, каякта кайда болсо табат экен деп буларчы. Жашынып көрбөс экен деп турсаң да таап атасың да. Саламатчылык, кандайсыңар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн деген билесиңби каяка келдик? Мен чочуркап атам да, точно бүгүн бекен ай туулган күнү 24 апрелби жемдай. Бир күн 2 күн кылып койгонбу? Билбейм ошонусун. Мен ойлонуп атам да, ойлонбой эле даже ойлоп калдым мен. Точно бүгүн деген сонун күн болгон турат, бирок башын айтпай турай, макулбу? Мишет этпечи мен сүйлөп атканда. Бүгүн болсо Назира деп койгом. Назирчканын бүгүнкү туулган күнү экен. Ошон үчүн биз азыр мэрге келсек да бизди таап алды. Жашынсак да таап алышат да. Ошон үчүн бүгүнкү тоюбуз момундай той болот болуш керек, бирок азыр айтпай турайын секреттерин. Эмне үчүн дегенде секреттерин азыр айтып салсам, неинтересно болуп калат. Ошон үчүн ооба чогуу көрөлү. Бүгүнкү Назиранын туулган күнү кут болсун, өмүр узун болсун. Калган сөздү анан айтам го дейм. Азыр баарын айтып салсам Назира укпай калабы деп атам да. Ошон үчүн бүгүнкү күн аябай кызыктуу болот, бирок айтпайм. Көңүлдүү да болот. Бийлер болот, дагы эмне болот айтып койчу? Көп эле нерсе болот. Көп эле нерсе болот. Калганын айтпай туралык, эмне үчүн дегенде? Ооба, мен ушул Тани живота билсемби деп атам да. Ошон үчүн бүгүнкү Назирабыздын туулган күнү кут болсун, өмүр узун болсун. Дагы жолугушабыз. Чоң рахмат. Демек, видеонун кызыктуу учурларын бизден көрүңүздөр. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой о тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн мен азыр дал ушул жерде туулган күн ээсинин жанында турам. Саламатсызбы да бир жолу? Саламатсызбы эжеке, саламатсызбы? Салам. Кандайсыз? Туулган күнүңүз кут болсун да бир жолу. Көп жашаңыз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ушундай бүгүн өздүк майрамыма сиздер да келгениңиздерге чоң рахмат. Кыргыз элиме бардыгын чакыра албасам дагы, эфир аркылуу дагы мен рахмат айтып кетмекчимин. Мага каалоо тилек айткандардын бардыгына терең ыраазычылык. Сон, анан туулган күнүңүз менен биринчи болуп ким куттуктады? Эң биринчи мени улуу кызым куттуктады. 12ден 3 мүнөт өткөндө. Сонун. Анан эми бүгүн чакан той берип жатасыз, анан кимдер келишти? Эми мен бардыгын чакыргым келет, бирок тилекке каршы ресторанга батпай калат экен. Анан албетте бардыгынан кечирим сурайм чакыра албай калганына. Анан эми көбүнчө мен туугандарым Таласта да. Анан Таластагы туугандарымдан кечирим сурайм деп коюм, чакыра албай калдым. Анан туугандарым, досторум, мен азыр дагы экинчи кесибим, мен азыр чыгыш медицинада иштеп атам. Медик болуп ошол жакта коллегаларым, партнерлорум, анан ырчы коллегаларым, жана ошондой эле жакын курбуларым, аяштарым. Сон. Анан эми бүгүнчү сиз бүгүн аябай өзгөчө сулуусуз да. Негизи эле сулуусуз да. Ой, бак чиркин. Жок, жана эме бар го, сулуулугум аз келген соң акылдуу болуп калганмын. Анан эми ушундай 50 жашка чыгып отуруп аябай сулуусуз, анан сиздин сулуулугуңуздун сыры эмнеде я? Сулуулугумдун сыры эме сырда. Сыр жейм да. Жок, сулуулукту макияжда болуш керек деп коюм, тамаша. Бул табигат, Кудайга ушунчалык ыраазымын. Мага ушул күнү, тем более 24-4 ай, 74-жыл мындай меники жалаң 4 менен. Анан сулуулугумдун сыры мамам менен папамдын экөөнүн искусствосунда го деп коюм. Экөө мен аябай жазышкан окшойт. Колго монтап.
Анан эми бул той боюнча сурай кетсем, негизи бул өткөрүү планда бар белесизби? Негизи планда жок, эме күзгүгө деп аткам да. Күзүндө түйүм эме эмне эле жана күздө мындай элде акча болот депчи. Анан бирок бардыгы досторум, анан жакындарым баары туулган күнүңө келебиз дешти да. Анан мен действительно досторум аябай көп. Анан баары үйгө батпайт. Анан кийин именно темирди ысыгында чап деп ошол туулган күндүн өзүндө кылсаң жакшы, 50 жашым келе бербейт деп ошон үчүн досторумдун сунушу менен, анан кыздарымдын сунушу менен бүгүнкүгө. Сон анан ушундай фигураны канча сактаса болот экен я? Фигураны эмеге жанагы формочка барго, ошого жатыш керек деп фигураны кандай десем, диета кармайм, спорт менен машыгам. Анан албетте бардыгы эми 50 жаш деген мындай көп цифра угулат го, бирок мага Кудайга рахмат, ушундай биздин мамам деле 80ге жакындап калды, азыр апамды да көрөсүздөр. Апам деле жаш көрүнөт, Алин эжекем деле жаш көрөт, менин бир туугандарымды да көрөсүздөр, алар деле жаш көрүнөт. Анан биздин өзүбүздүн тукумубуз ушундай окшойт да. Анан ушу жаштык фигураны Кудайдын бир сонун бир белеги деп билем. Анан эми сиздин стористериңизден карап турсамчы, Instagram баракчаңыздачы 2-3 күн мурун эле туулган күнүңүз менен куттуктап башташты. Ал паспортумду колчу. Мен негизи 2 туулган күнүм бар. Эмеде менин папамдын өзүнүн бир туугандарынан эме ошондо атамдын бир туугандарынан 3-өө апрелде төрөлгөн, биздин үйдө 4-өө апрелде төрөлгөн. Анан ошондо 7-өөбүз апрельский болуп атабыз. Анан мен үйдө төрөлүп калып турмун. Анан раматылык атам эмеге метрикке алганы, свидетельство о рождении алганы барганда 20 канчасы эле 20 деп жазып жүрчү, 20 жаздырып койтур да. Ошо менен паспортто 20-сы, а так өзүмдүкү 24. Мен кичинекеймен баштап эле 24-тө өткөзөм. Сон эми тоюңуз дагы, туулган күнүңүз дагы кут болсун. Анан бүгүн тойдо, туулган күндө эмне кылабыз? Тойдо бүгүн жейбиз, ичебиз, жыргайбыз, үйгө барбайбыз. Ошондон ары кетесиз. Ошондон ары үйү барлар үйүнө, үйү жоктор кеттик, мен үйүмө болот да. Анан бүгүн эми тойдун эмесин сиздер чагылыштырып, элдерге бир аз кичине бөлүшөсүздөр да, Кудай буйруса. Анан жолугушабыз дагы. Мынакей азыр менин жанымда Назира Жетигенова эжекебиздин сулуу болгон апасы менин жанымда отурат. Апа, саламатсызбы, кандайсыз? Байрамыңыздар кут болсун. Рахмат, баарыбызга тең болсун. Апа, айтсаңыз, ушул Назира Жетигенова кызыңыз 24 апрель 1974 жылы жарык дүйнөгө келген экен. Анан ошол учурда мындай кайсы убакта төрөлдү эле кызыңыз? Күндүзгү 12-де төрөлгөн. Роддомго жетпей калып үйдөн төрөп калган. Азыркы шашылышындай эле шашылып жүргөн экен да. Ошо айлыбызда 2 немелик койкалык роддом бар болчу, ошого да жетпей калбадым. Аны ошо акушерке келе атканда, деп кыйкырып келгенден эле баа деп эле төрөлүп калдычы. Чынында абдан кызык болуптур, апа. Анан эмнеге талгак болдуңуз эле ошол Назира Жетигенова айымды төрөрдө? Ошо биринчи, экинчимде болгом, анан буларды билген деле жок, билбей деле. Тойго эстрада ырчылары, Назира Жетигенованын достору, туугандары келди. Мына жайкырган жазыбызда, жайкырган жайыбыздын алдыбызда баарыбыздын жүрүктү кубантып, жакшылыкта башыбызды кошуп жаткан кыргыз элибиздин сыймыктуу кызы. Бүгүнкү күндө мына ата-анасы сүйүнүп, Назира Солтоюна канчалык эмгекти кылып кыргыз элибизге төбөсү көрүнгөн кыздардын алдыңкы сабында турат. Өбөсүндө бийдиси бийи. Тактап айтканда, ушу Назиранын мамлекетин тактап айтсак, бүгүнкү 2 кыз, 6 неберенин тайынысы Назира Солтоюнанын 50 жаш мааракесине кош келсин. Бир кол чакырып. Ал эми кечини Салима Балтаева 50 жашарынын коштоосунда Назира Жетигенованы кыздары, неберелери менен бирге алып кирди.
кол чайын алдыңызга тосуп алалы. Эки кыз бүйөө балдар жана небелерин чогуу келиңиздер. Мен Бирмет апабызды бир кол чайын алдыбызга гана музыканын коштосуна тосуп алалы. Мына биз ушундай Назирадай айында кыргыз элине элдик кыз кылып жараткан. Тайлыктар берип окутуп чокутуп. Мен апама өзгөчө кол чаап коебуздар. Ошо азыр супер туудан келип, менден сурап аткайбы. Сизди жакшы кылып, сулуу кылып ким жаратты деп биринчи Аллах, анан папам менен мамам аябай стараться этсе керек, Сизге рахмат мама, ушу жарык дүйнөгө алып келгениңизге. Назира, бирөөнүн баласы батчы өмүрүп дегендей өзүбүздүн кыз элиге чыгып калса эч ким ишенбейт экен. Бүгүнкү майрамда чогуу досум келди. Сиздер дагы ушундай жакшылыктарды көп өткөзүп, сиздердин үйүңүздөрдө дагы майрам болсун. Бүгүн ушу дастаркан сиздер үчүн жазылды. Ойлоп, жыргап, бийлеп, ырдап, көгүл ачып, эсте кала турган күндөр болсун. Анткени 50 жаш бир эле келет экен. Ушу 50 жашымды мен ойлойм, кашым кабагым дебей, үйдөгү проблема, жашоодогу программалардын баардыгын унутуп, бүгүн бир жакшы кем жазып кеткениңиздерди өтүнөм. Чоң рахмат. Эңиңиздерге рахмат. Билесиздерби, бүгүнкү тойдо мен кимди көрүп турам? Бүгүнкү тойдо мен Салима эжекебизди көрүп турам. Кандайсыз? Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Кутман кеч. Эми Назира эжекебиздин бүгүнкү тоюнда сиз 50 жаш деген ырыңыз менен алып келбедиңизби? Анан бул кандай сунуш болду? Бул негизи биз Мирлан экөөбүз концерт койгонбуз, ошондо 50 жашты ырдап чыкканбыз. Негизи биз Мирлан, Назира, Нуриса болуп теңбиз. Быйыл 50ге чыгып атабыз деп, анан ошондо ырдаганда Назирага жаккан экен. Анан өзү ушуну менен алып келгиле деп өзү айтып калды. Досубуздун айтканы закон, биз үчүн албетте жагымдуу болду. Анан алып келип калдык. Ошо Жакынкы күндөрдө эле айтылды эле же мурунтан эле планда алып жүрдү эле бул нерсе? жакынкы күндөрдө ал дагы ойлонгон экен кандай кылсам депчи, анан эстеп кетип ошондо бир жаккан эле экөөнүн аткаруусунда дуэт депчи, Мирлан Жетигенов экөөбүз дуэт кылып алып келбедикпи, ошол сунуш менен кирип калдык. Анан эми дагы бир кызыктуу суроо сурагым келет да, канча жылдан бери достугуңуздар бар? 20 жылдын тегереги болуп калды го. Ошончо болуп калды, буюрса. Азыр колум эсептейин десем жетпейт да. Колдон ашып кетти. Сиз Назирайым сиз аябай жаш таанып калган болуш керек, ушул жылдын ичинде. Ооба, жакшы таанып, Назиранын мага жөнөкөйлүгү жагат. Анан аябай тамашакөйлүгү жагат да. Анан жүрөгү таза, андай баладай болгон кыз да. Анан чындыгында анан экөөбүздүн ошол бириктирген тамаша болуш керек, аябай тамашалашып, мындай жолукканда мындай жагымдуу да. Анан Назира да тамашалап, мен Салимага эле күлөм деп калат да. Экөөбүз бири-бирибизди күлгүзөбүз да. Сонун эжекем. Анан эми достугуңуздарга 20 жылдан ашып калыптыр. Назира эжекебиз болсо куудул, сиз ырчы. Анан мындай сиздин да куудулдук жактарыңыз да бар болсо керек, кичине өтүп кеткендер. Жок, ошо Назира экөөбүз дос болуп атып, ал ырдай баштады, мен куудулдана баштабадымбы? Жугушат экен да. Баары болот экен да Ооба, болбой эле. Ошо сонун келиңиз, эми сизден калуу тилек болсун Назира эжекебизге. Назира досума башкы ден соолук каалайм. Аялдык, адамдык, инсандык, чыгармачылык бакыт каалайм. Бул жашоодон көргөнү жалаң жакшылык болсун. Элинин сүйүүсүнө ээ болуп, дайыма сахнадан түшпөй, элин кубантып жүрө берсин демекчимин. Чоң рахмат сизге, дагы бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат, бар болуңуздар. Азыр биз Назира айымдын туугандары менен маек кылган турабыз. Келиңиздер, анда эмесе көрөлү. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен? Саламатчылык, кандайсыңар? Жакшы. Майрамыңыздар кут болсун. Бирге болсун.
ушундай сонун суйкайган сонун эжеке сиңдилериңиз бар турбайбы? Айткан эмес турбайсызбы? Жашырып жүргөм да көз тиет депчи. Ана мен дагы элдин арасында, элдин астында жүрүп, анан буларга көз тийбесин деп мен чыгам, көбүнчө мага тийсин депчи буларды сохранить этип жүрөм. Бияк менден улуусу аты Назгуля. Адан кийин менден кийинки эме Нурка, бияк эң кичүүбүз Наргиза. Кенжеси турбайбы? Сон аны эми айтсаңыздар, Назира айым дагы чыгармачыл инсандардан да. Куудул, ырчы, анан бул негизи эле ырчылык, куудул тарап ким тараптан? Ата тараптанбы, апа тараптанбы? Апа тараптан көбүнчөсүндө. Куудулуучуга ошол жагынан барбы? Ооба. Биз мамабыз өлө анекдотто. Да, мына биякта эжем Назгуля, Наргиза экөө аябай жакшы ырдашат. Менден да жакшы ырдашат. Анан Но они все в маму. Да, анан бирок они мындай кичине тартынчагыраак да, уялчагыраак. А Нурка экөөбүз кичине хулиганыраакбыз. Келиңиздер эми негизи эле бир тууган билишет дешет го. Андан кийин Назира эже кандай эле кичинекей чагында? Айтпагыла. Силер айтып бергилечи. Она вообще с детства комик. Орысча сөйлөсөм болобу? А вообще с детства у нее сценки были, приходила, ей было сколько, 10-12 лет, уже такие вот, помнишь? Да. Ну, айтып берчи сен. Назгүл айтып берчи, биякта. Улусу айтып берсин. Бул жагын өтөйүн анда. Назира биздин кандай папамдын баягы эркек кыздай болуп өскөн кыз. Жалаң эле эркекче кийинип, эркекче жүрүп. Сен сөзүңдү фильтрлеп сүйлөсөң ө? Биздин арабызда бир башкача өскөн да. Кичинекей кезинен эле клоун болом деп. Жок, эмне болду? Кийин кудул болом, клоун болом деп ушинтип берчү да. Эми мурда деген кудул жок болчу да. Көп жок болчу да. Клоун болуп эле маамда немелерин кийип алып эле ушинтип жүрчү. Ошо тенттек эркекке окшогон эле кыз болчу. Шок болчу турбайбы ошондо эле? Шок болчу. Ошо бүгүн мамабыздын да төрөгөн күнү менен куттуктап коелу. Мамабыз биздин төрүбүздө бактылуу айым болуп эле, балпайган байбиче болуп, биздин жаныбызда төрүбүздө жыргап эле жүрө берсин. Ошо биздин жакшылыгыбызды эле көрүп жүрө берсин. Ошо кааларым Назирага ден соолук, чыгармачылык ийгилик, көпчүлүктүн ушундай батасын алып эле жүрө берсин. Ошо айтарым биздин бейбаш сестренкабыз. Азыр эми токтолду, сурап коеюнчу сизден. Токтолбойт дагы деле. Эми эле 18ге чыкты. Таланты күчөп огуш бетер. Сейчас взрослеет и моложе она. Наоборот. Еще шустрее становится. Жүрөгү все равно жашта. Ошо көпчүлүгүчү биздин көрөрмандарданчы айрыкча ушундай суроо келет да. Ай эмнеге Назира жетеген ушунча жапжаш 50 жаш болуп туруп депчи. Негизи эле мен карасам үчүңүздөр тең аябай жапжаш турбайсыздарбы? Ошентип көп айтышат, бирок эми баягы мамамдын эмеси жагы, папам жагы бүт эле ушундай жаш көрүнөт да. Ошо тартканыбызда кан тартат деп коет го. Ошо. Сон эми карап турсам экөөңүздөр аябай окшош болуп келгенсиздер го, мындай сүйлөшүп келдиңиздер. Кандай болду я? 2 күн мурун бул сестренкамда туулган күн болчу. Анан өзүм алып анан бияка дагы мындай кандай десем, сюрприз болсун деп подарок деп экөөбүз окшошуп кийинип келдик. Сон мен пулчак өтөйүн. Эми сиздерден эми бир аз кыскачараак каалоо тилектер болсун, Давайте. Ну, ей счастья, здоровья, везения, всего самого наилучшего, чтобы все мечты ее сбылись, все желания исполнились, здоровья и крепкого. Ошо элдер айткан сөздөрүм бар кабыл болсун. Самый главный оорубай эле ушундай жапжаш бойдон элдин эрке кызы болуп жүрө берсин. Биздин дагы эрке эжебиз ушинтип супсу болуп жапжаш болуп жүрө берсин. Бүгүн Алина эжебиз дагы алыста болуп калып, келбей калды. Эми алыстан эмеден видеодон кылып эме кылышы мүмкүн, наверное. Кудай буйруса. Анан жаль ушу эң чоң эжебиз жок болуп атат, акчебиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы, буюрса, өзүңүздөр кандайсыздар? Сиз менен ушундай сонун күндө амандашып жолугушуп калыптырбыз. Анан сизге бир суроо бере кетейинчи. Назира айым менен канча убакыттан бери таанышсыздар?
Биз негизи ошо Назира эже менен тааныш болгонубузга бир 5 жылдын жүзү болуп калды десем жаңылышпайм болуш керек. Шоу жакта эле концерттердин биринде тааныш болгонбуз. Ошол жакта Назира эже алып баруучу болуп жүрүп, анан баягы адамга бир жакшы көңүл го, сөз го. Анан эң биринчи эле жакшы мамиле кылган эжелерибиздин бири ушу Назира эжеке. Аябай жакшы сөздөрүн унутпайм. Адамга көңүл экен, сөз. Ушу сөздөрүн унутпайм. Аябай мээримдүү, ушундай жакындай, өзүн көтөрбөгөн, өтө жөнөкөй эже. Эң жакшы көргөн негизи номер 1 шоу бизнесте жакшы көргөн эжем Назира эжеке. Ошо сахна артында таанышып, ошондон кийин жакшы сүйлөшүп калганбыз. Анан эми Назира айымдын кайсыл сапатын баалайсыз? Багы азыркы заманда барго эркек деген биринчи элечи. Назира эжем баягы эркек мүнөзү бар. Досум майраң менен. Рахмат. Сен да майраң менен. Рахмат досум. Өзүнө өзү жооп бере алган мындай так жашоосунда мындай эжени көрүп баягы эме алса болот да. Кандай жашаш керек деген сыяктуу баягы эже өзүнө тың, ушундай эркек мүнөздүү, аябай тарс жүргөн эже экен. Мен мүнөзү аябай жагат. Өзү канчалык назик сулуу көрүнгөн менен мондай жашоодо өзү эркекче жүргөнү мага аябай жагат да. Сонда эми азыр бир тамашалуу суроо болсун. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле аба ырайы бир аз суук. Бирок Салтанат айым аябай ысык келген го я бүгүн. Салтанат негизи Мына аккуудай. негизи мен Кытайга жакын чек аралаш жерде, нарын жеринде чоңойгом. Нарындыктар деген мындай закаленый экен. Суукту сезишпейт дейбиз. Суук сезбейбиз. Кыш биякта эле калсын, баарын тең сезбейбиз. Мен өзүм негизи ысык жүргөн кызмын. Жакында эми сиздин унаалуу болгонуңузду да уктук. Чынында ушул жерден тарта куттуктап кетпесем да болбойт. Кут болсун. Чоң рахмат. Ооба, бул мен биринчи жылы былтыр өткөн жылы апрель айында унаа алгам. Кудайым буйрса, 1 жыл айдап үйрөнөм деп ушу сөзүмө турган сыяктуу эле. 1 жылдан кийин эле ровно кайра эле август айында жаңы унаалуу болдум. Бул эми кичине үйрөнүп калдым деп чоңураак алган дагым. Ошо Kia Stonic үлгүсүндөгү машинаны алдым. Чоң рахмат куттуктоолоруңузга. Көрүндүк бербейсиз да болгонсун. Буйрса жакында эгерде машинаңыздан турсаңыз, анда вообще эле көрүндүк болот эми. Анан эми көпчүлүк азыр кызыгып аткан болушу керек. Бул Салтанат каяктан акча иштеп таап атат? Каяктан алды бул унааны депчи. Анан эми деп жооп берип атасыз. Көп эле ушундай сообщениялар келе аткан болуш керек, я. Ооба, кээ бирөө мынтип айтат сразу эле. Депутаттар менен жүрөт да же бирденке деп анан айтам, тааныштырбайсыңбы деп. Депутат көрө элекмин мен чынында. Учурда TikTokто стримде отуруп алып акча табам. Дерзкий, мощный акча табам, сочный деп эле. В общем, аябай жакшы акча таптым. Ошо TikToктун благодаря TikTokко бир эмес 2 унаа алдым. Толтура жумуштарымды бүтүрдүм. TikTok жабылып калбадыбы? Биринчи күндөрү кичине азыраак болду, бирок жапкан менен анын жапканын пайдасы болгон жок. Анткени азыр каждый второй эле кайра кирип алышты. Баягыдай эле, актив ошондой эле болуп атат. Кандай болсо, мурдакыдай эле. Ишиңизге ийгилик, бар болуңуз, аман болуңуз. Чоң рахмат, сиздерге да ийгилик. Сиздер менен кездешкениме дагы кубанычтамын. Назира эженин туулган күнү куттуу болсун. Өмүрү узун, ар дайым жапжаш, жаркылдаган эжекебиз болуп жүрө берсин. Ар бир антракт өзүнчө кызыктуу учурлар менен өтүп жатты. Оюн зооктор болду, билектер ойнотулду. Южная Америка, Рио-де-Жанейроға ламбада береді. Қырғыздың жігіттері қыздар лезгинка билешіп жатыр. Басына бір жаңды музыканы қойғысы. Эки жолу образ алмаштырган Назира Жетигенова туулган күн ырын ырдады.
деген ойчу позитив болот. Сонун белектери бар, байгелери бар. Бүгүн эгер отуруп меймандардын арасында спонсорлор бар боло турган болсо, Садыр Нурбожоевич айткан, инвесторлордун жолун тоскооло деген. Жакшы оюн тамаша көргөнгө макулбуз меймандар. Азыр эми мына алдыңыздарга экинчи сый тамактар келип отурат окшойт. Амаңыздар таттуу болсун. Ал үчүн жеп отурыңуздар. Танышуудан уялсаң кеч каласың, тамактан уялсаң ач каласың. Ачка адам баштан добойт, ашка адам жаштан добойт экен. Дагы сиз отуруңуздар. Ушул жайылган ак дасторкон сиздер үчүн болсун. Жетигенованын сахналаштары тойду шаңга бөлүп, хитрларды аткарып, элдин көңүлүн көтөрүп жатышты. Андыктан Назирежеге бир катыраак кол чапкаңыздар. Туган кут болсун. Туганыңыз кут болсун. Чындап эле сизди көрүп, 50 жашта жашоо жаңы башталат деген сизге ишенебиз. Дайыма ушундай бизге жаштарга үлгүлүү болуп жүрөңүздөр. Сизди көрүп биз ардайым кызыканабыз. Кудай буйрса сиздин жашыңызда айдана да сиздей фигурный болсун деп тилейм. Келиңиздер эмесе бизди уланталы. Назирежегебиз үчүн кийинки чыгарманы тартып берүүгө болмосо. Келиңиздер, мындан да шаңдыраак билебиз. Бүгүн той, бүгүн майрам. Алас. Тыйынбы? Акырын экинчинин ортосуна чыгабыз. Кана жигитке четін ишенер артык дейт. Колдойбуз Азизи командасы. Бажи ашка келет бизге. Жигит болсо шок бол. Сен карачы, жакшылап эки топтун ортосун жерге түшүп калды кана. Карачы деди. Жок. Каяка жоготтун эми? Амына тартты. 1-0. Эсеп 1-0. Адилеттикке жетпей калды. Дайыр Исмадияров кол чабып коюлган меймандар. Кыргыз эстрада ырчысы, мурун тиктокер болчу, азыр Инстаграм, Ай, жүріңізші, мам. Мағылы тешерісті. Қол чаппайлы, ғана. Айбери командасы. Қолдаймызбы деген дайырды. Той ортолуп калганда күн көрүнүн кесиптештери чыгып, калоо тилектерин айтышты. Жолунда ошондой жаркыраган өзүң кыялыңа, мүнөзүңө жараша ачык болсун, сен жөнөкөйлүгүң, адамгерчилигиң, ошонча кичипейимдигиң жана эмгекчил тырышчаактын баардык жагынан мен тапкансың, жакшы жооп берип. Бактылуу аллахым, мен сени аябай жакшы көрөм. Туулган күнүң менен куттуктайм. Мен сени Айпушагана, Айпери төрөл электен баштап таанıyım. Экөөбүз биринчиден абысынбыз. Назирадагы Каракулжанын келини, сен деген тоже болчу. Айпери жаңы курсагында кезинен баштап тааныйм, алтыным. Ооба карындашым болот, Каракулжанын келин кыздары да буларчы.
Андан бери канча суулар акты алтыным. Ошо суулар туура акты да өз жолу менен, өз нугу менен ошосуну туура агызган. Аркасынан дайыма жакшы сөздөрдү айтырып келген, адамгерчиликтүү, каерде болсо чуркап биринчи жетип келген, адамдык сапаты жогору ушундай бир сонун кыз Назира. Алтыным, бактылуу бол. Ушу кыздарыңды тарбиялап чоңойттуң, алтындарым. Назираны эми мен аябай жакшы көрөм да. Эмне гана иш кылган жок Назирачы, балдарымды. Жок, сен ошону менен кымбатсың мага. Ошону менен баалуусуң. Апа, сизге даңк. Сизге даңк. Сизге даңк. Ар бир агарган чачыңызда зор эмгектер бар, алкыштар бар. Сиз бар болуңуз, кандай сонун кыздарды, уулдарды тарбиялап өстүрдүңүз. Ооба. Эмне гана кылган жокпуз. Ошону менен бүгүн ушул күнгө келдик да, ак эмгек менен. Кандай иш болсо деле апа-апа эмгек болсун, пешене тер болсун. Назир Алтыным бул сага биздин үйлөөбүздүн атынан, анан дагы берем. Чоң рахмат, колчоп коюңуздар. Гүлнара Кафарова. Эжекем, менин названный кайненем бүгүн ошол мени албага болгон баласы 20-га чыкканда бүгүн да туулган күнү. Гүлнара эжемдин төрөгөн күнү менен куттуктап коюңуздар. Куттуктайбыз, баатыр эне. Накинтай жаным десе. Ёлочка моя, зимой лето болмайды. Туулган күнүң кут болсун, алтыным, өмүрүң узун болсун. Ушул жерде айтылган бүт жакшылыктын баарын сага каалайм алтыным. Эки кызыңдын урматын көр, сыйын көр. Сенин туулган күнүң бияктагы апанын туулган күнүңүз менен апа. Ушундай кызды бизге төрөп бергениңизге, жанагылардын баарына кошула мен көп сүйлөсөк, азыр бирден барып чечен болуп кетебиз. Ошон үчүн бүгүнкү туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун, алтын башың аман болсун. Ушинтип эле элге кызмат кылып жүрө бер. Кыска, муска, калганын илгери дегендерди ий жерге айтабыз. Макулбу? Туулган күнүң менен. Рахмат. Айнура Тургунбаева. Сиз менен сыймыктанабыз. Биз гана эмес, кыргыз эли сыймыктанат. Сизди жакшы көрөбүз. Алды көздөй окуп 18 жаш, Кудай буйруса, мындан ары эң башталыш болсун. Ошолсун. Марсика Кыргызстан. Элге Марсика жакшы кетти. Рахмат. Назира эжекебиздин айдай сулуу болгон эки кызынын жанында турам. Мынакей, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Майрамыңыздар кут болсун. Рахмат. Бүгүн маамдын туулган күнү. Маам ушу 50-гө чыгып, ушу дальше көп жашасын. Ой, сегизде. Что ты меня обижаешь? Мына менин эки жандарым жашоодон тапкан эң байлыктарым. Мен ушу эки жанымдын Кудай берген эки алтындай болгон оң жана сол канатым, бияк оң канатым, бияк сол канатым. Ушу мындай мурда кыз жакшы десе, мен мындай эркек балалуу болгум келөрчү да. Акасы албетте бала жаман эмес, эркеги да жакшы, кызы да жакшы, бирок мага өзгөчө ушунчалык сүйүнөм, кыз күйөт турбайбы? Ушундай Кудай мага эки кызды белек кылганына ушунчалык ыраазымын Кудайга. Люблю, сүйөм. Вас тоже любим. Ушуларым мага алтын небере подарка. Азыр ушул жерде тойдо экөө чуркап бүт эмени кызматты кылып атышат. Ушунчалык ыраазымын. Күйөө балдарыма дагы. Сон өзгөчө, сон анан негизи эле эне деген бул өзгөчө макамга ээ да. Анан азыр ушул жерден сурамын келет да. Ушул айдай сулуу болгон эки кызыңыз бар экен, жаркылдаганчы. Анан ушул кыздарыңыз төрөлгөндө кандай сезим болду эле? Биринчи төрөлгөндө. О, бул деген ар бир энеге, эне статусуна, булар өздөрү деле мама болуп калбады, эне болуп калды. Буларга деле белгилүү, сага белгилүү эмес пока. Сен андай бул бакытты сөз менен айта албайсың да. Мен Айперини төрөгөндө 3 айдан 18-ге толгом. Мен аябай жаш төрөдүм.
Анан ушу эки кызым тең, муну 19,5 биякты 17 жаш 9 ай деп коеюн. Анан бирок жаш эне болсом дагы ушундай энелик бакытты. Анан Айперини төрөгөндө это первый ребенок, это вообще счастье, да? Муну баары кичинекейинде тойбай деп койчубуз. Она вот такая была. Көзү мындай болду. Ооруп атса да она такая добрая, кылтың деп койчу десе, бийлечи да. Анан буну бирок тилекке каршы врачтардын, эми врачтардын баары жаман эмес. Бир жаман врачтын шалакысынан мага сарык жугузуп, Айперини эмиз албай калгам да. А бирок Айпериге аябай переживать этип, почти 11 ай больницада биз монтуп чоңойттук да. Анан кийин буну биринчи балам деп жакшы көрүп, анан Азизаны төрөгөндө кечки Айперин ойлой эле, я хотела мальчика, а она девочка да. Анан кийин деп мындай биякты эле ойлой бердим да. Эмне болот экен, мен жок, за ней кто смотрит да. Анан Азизанын башында как-то мындай кечиркочу айтып жүрчү. Не принимала, да, как бы эме депчи да. Бирөөнүн баласындай болуп элечи. Анан кийин, когда уже эмискенде, эненин сүтү менен баланын жыты, эне менен экөөндө ошондой связь койгон экен да. Айпериде андай сезим менде болгон эмес да. Одан муну 3 жолу эмискенден кийин муну унутуп калыш керек экен, бияк. Ошентип мына эненин ар кандай сүйүүсү болот экен. Мен деле мама тарын өрчүм да. Назгуля менден улуу эжем жүрдү го. Ошону жакшы көбүрөөк жакшы көрөсүң, мен жаман көрсөм. Все, оказывается, дети так говорят. Булар деле экөө тарынганда айтып калышат. Вы Азизу больше любите, Азизу Айпери больше любите, о, экөөр больше любит деп. А так, самом деле, одинаково. Экөөнү тең ушундай сүйүнөм Кудайга. Ушу менин алтындарым, менин жандарым, мына менин бактыларым. Эми келин бизге сөз берип койгула. Бизден интервью алып аткандан кийин. Келиңиз, эми апаңызга болгон каалоо тилектер сиздерден. Эми биринчиден мамочка бизге баягы эне деген бул бизге ата дагы эне да болуп чоңойтту на самом деле. Баягы кичке кезибизден баштап эле мама менен чоңойдук да, тай жагыбыз мененчи. Анан жана Гүлнар эже айткандай, эмне гана жумушта иштеген жок депчи, чынында эле бир дагы азыркыга чейин деле ушинте берет да. Что-то тойлор жок, сезон жок болуп калганда эмне сен жана каякта иштедиң эле, торговый болуп, мен деле ачуу зарплатасы жакшы экен депчи. Жакшы жерде эмне машина менен жүрө берем да, заявка алып депчи. Торговый агент. Ошол сыяктуу. Анан мен урушуп айтам дейм, сиз эми артист жолуна түшкөндөн кийин биздин эл аны түшүнбөйт на самом деле да. Ошо самое главное, мам, оорубаңыз, биздин буюрса эми биз чоңоюп, баягы балалуу болуп, энелик меримди биз дагы түшүнүп баштап, мама менен жакшы мындай жакын сүйлөшүп, буюрса биздин сыйыбызда, төрүбүздө ушинтип биздин жакшылыгыбызды көрүп эле жүрө бериңиз, бизди бактыңыз. Эми буюрса биз мамамды багып, төрдө балпайтып, азыр тайнемди мамам кандай караса, биз дагы ошол эмеге стараться этебиз. Буюрса ошо келген элдерге дагы вообще досторуна всем спасибо большое. На самом деле у нас прям көзүбүздөн жаш айланды да, жанагы баягы ушундай сөздөр чыкты. Элдин эмеси прям мамамды ушундай достор аркылуу баягы адамды баркты еще больше эметет экенсиң да. Оказывается, ушундай адамдар ушинтип мамамды ушундай сыйлайт турбайбы деп огош бетер прям горжусь, честно, очень горжусь. Элдин дагы адамы болуп, үйдүн дагы баарына жетишип, ушунча энергиясы бар. И оставайтесь всегда такой, не унывайте никогда. Ошо, мы вас любим, с днем рождения. Спасибо. Силер бар, я никогда. Сен сүйлөйсүңбү? Сонун. Азыр эми энергияны сөз кылып калбадык, ушул жерден сурай кетейинчи. Энергияны каяктан аласыз я? Энергияны бул мен эмеде Кудай 74-жылкыларга аз эле саналуу лотерея ойноттур да энергиянчы. Ошону мен утуп алгам. Кудайга рахмат. Мен ошондой эки кызым бар, энергиям бар, апам бар, бир туугандарым бар, досторум бар. Азыр көрүп атасыздар. Ушунча мындай бүгүнкү майрам действительно это мой день. Москвадан келишти, Якутиядан келди, Сургуттан келди. Сюрприз кылып, 3 пересадка менен бир подругам Сургуттан бери. Я прямо аж заплакала, канчадан бери көрө элек болчумун. Прям сегодня такой сюрприз. Мен, конечно, көп саналаш досторум да кээ бирлер башка тойлорго кетип калышты. Но сыйлап мынакей улуу адамдар улуу башын кичүү кылып келгендерине ушунчалык ыраазымын. Кичүүлөр дагы сыйлап келгенде.
Соны. Келиңиз эми сизден кандай тилек болсун? Мам, туган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, ушундай эле жаркырап жайнап, ушундай. Я горжусь вами, действительно, да, мы вас очень сильно любим. Живите долго, будьте счастливы. Спасибо, Джан. Пускай найдется. Добрая, милая, нежная. Спасибо, Джан. Пускай найдется достойный мужчина. Вот. Буйруса, я тоже. Да. Недавно говорила, да? Да, но это часто... Да. И на свадьбу придете. Гүлнар эже айтканда кыз сатуу. Буйруса. Сон бар болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, жаркылдап эле жүрүңүздөр. Рахмат силерге да, рахмат. Силерге да рахмат, ушунтип келгенсиз. Сняли. Супер ты был, Урматтуу көрүүчүлөр, болушунча сиздерге бүгүнкү тойдон кызыктуу учурларды бөлүшкөнгө аракет кылдык. Кийинки репортаждардан көрүшкөнчө жакшы алыңыздар.